Саламатсыңарбы балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Андемесе, бүгүнкү онлайн тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы оорукта кызмат өтөгөндөр. Сабагыбыздын максаты улуу атамекендик согушка канча жыл болгондугун эске алышат, улууларды сыйлоого, мекенди сүйүп аны көздүн карегиндей сактоого, коргоого тарбияланышат. 4 жыл бою тынчтык шаңы тыйылып, тирүүлүктө согуш дарты жабышкан, жап-жаш бойдон далай жоокер кыйылып, жер астынан түбөлүк жай табышкан. Албетте, бул ырсаптары улуу атамекендик согушка катышкан биздин чоң аталарыбызга арналып жазылган. Балдар, 9 май улуу жеңиш күн майрамыбыз да жакындап калыптыр. Билесиңерби, биз быйыл улуу жеңиштин 75 жылдыгын белгилейбиз. Ушул мүнөттөн пайдаланып, мен баарыңарды 9 май улуу жеңиш күн майрамыңар менен чын дилимден куттуктаймын. Балдар, биз бүгүн оорукта кызмат өтөгөндөр тууралуу көптөгөн маалыматтарга кетер болобуз деп ишенем. Андемесе, конт коюп угабыз. 1941 жылдын 22 июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жашап жаткан Совет элине кол салган. Мына ошол жылдан баштап 1945 жылдын 9 майына чейин согуштун жалыны каптабаган үй бүлө калган эмес. Муну ошентип, дүйнөнү кара түтүн каптап, Совет элинин башына кыйынчылык күндөр келет. Энелер сыздап ыйлап өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө узатышат. Албетте, бул кылгандары биздин ушул өмүрдө жашасын деген үмүт менен узатышкан. Келиндер болсо жолдошторун узатып, күн санап күтүшкөн. Ошондой күндөрдө жүктүн баары айылда калган аксакалдарга, байбичелерге, кыз келиндерге жана балдарга жүктөлгөн. Алар эгин талаасында өздөрүнүн колунан келген мүмкүнчүлүктөрүн кара жанын кар жүрүп кызмат кылышкан. Улуу атамекендик согушка оорукта кызмат кылгандардын салымы абдан чоң десек, эч жаңылышпайбыз. Алар эгиндин ар бир тоннасы душмандын объектисине ташталган бомба деген уран жарыяланып, Кыргызстандын эмгекчилери, дыйкандары эгинди көбүрөөк өстүрүүгө, аны фронтко мүмкүн болушунча көбүрөөк жөнөтүүгө аракет кылышкан. Айыл эмгекчилери негизи эмгектенүүнүн үлгүлөрүн көрсөтүшкөн. Дүйшөнгүл Шопоковдун жубайы Керимбүбү Шопокова кызылча өстүрүү боюнча рекорд койгон. Бул эмгеги үчүн Керимбүбү Шопокова социалисттик эмгектин баатыры деген наамга татыктуу болгон. Пакта өстүрүү боюнча Сузак районунан чыккан Исмаилова да рекорд койгон. Кызылча өстүрүүдө Зуракан Кайназарова, пакта өстүрүү боюнча Өлмаскан Атабекова, Хайтакун Таширов. Бул эмгектин өндүрүмдүүлүгүн көтөрүү боюнча өздөрү өстүрүп жаткан өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу боюнча болуп көрбөгөндөй ийгиликтерге жетишишкен. Көрдүңөрбү балдар? Улуу атамекендик согушта биздин чоң ата чоң энелерибиз баштарынан кандай гана кыйынчылык күндөрдү өткөрүшкөн. Андемесе балдар, сабакты бышыктап алуу үчүн төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Биринчи, улуу атамекендик согуш кайсыл жылы башталып, кайсыл жылы бүткөн? Экинчи, быйыл биз жеңиштин канча жылдыгын белгилейбиз? Азаматсыңар балдар. Андемесе 9 май улуу жеңиш күнүнө карата тарткан сүрөтүңөргө саякаттап келели. Саламатсыздарбы? Биз 4-А класс жетекчибиз Исмаилова Чолпон эжеке биз 9 май жеңиш күнүнө карата төмөнкү сүрөттөрдү тарттык. Алыстагы от болуп көрүнчү эле араң жаңа жок болуп, өрттү чаң
ичип чабуу салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майра дары жыттанган адамдардын самайларын акчалган көздөрүнөн жаш кылгырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Жеңиш күнү бул унутулбас эрдик, түбөлүк ардак, өчпөс от, ыйык атамекен, түбөлүк таазим, түбөлүк жашоо, улуу жеңиш майрамыңыздар менен.